Президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганга өлкөдө көптөгөн курмандыктарга жана ири кыйроолорго алып келген жер титирөөгө байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. 2023 жылдын 6 февралында Түркияда болгон жер титирөөнүн кесепетинен адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Жалпы Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Жана жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалайм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Белгилей кетсек, Түркия жана Сирияда очогунда күчү 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир катар имараттар кыйраган, курмандыктар бар. Алдын ала маалыматтар боюнча Түркиядагы жер титирөөдө жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Эскерте кетсек, бүгүн 6 февралда таңга жок Түркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталган. РИА Новости маалымат агенттиги Сириянын саламаттык сактоо министрлигине шилтеме берүү менен өлкөдө 237 адам каза болуп, 639 адам жабыркаганын билдирет. Ал эми Түркияда кеминде 76 адам каза болуп, 440 адам жабыркаганы маалымдалат. Азия ТВ телеканалы боордош түрк элине көңүл айтуу менен бирге жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетүүсүнө тилектештигин билдирет. Кино режиссер Геннадий Базаров менен коштошуу зыйнаты эртең 7 февралда өтөт. Бул тууралуу кабар агенттигине Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Кыргызстандагы автордук кинонун алгачкы түптөөчүлөрдүн бири менен коштошуу иш-чарасы Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында саат 10:00 башталат. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Белгилей кетсек, Кыргыз СССРнин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, автордук кыргыз киносунун негиздөөчүлөрүнүн бири, режиссер жана сценарист Геннадий Базаров 6 февралда 81 жаш курагында дүйнө салды. Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарындын Ат башы районунда төрөлгөн. Фрунзеде орто мектепти аяктаган, 1965 жылы ВГИКтин режиссердук бөлүмүн бүтүргөн. Геннадий Базаровдун ысымы кыргызстандыктарга гана белгилүү эмес. Улуттук кинонун чебери тарткан тасмалар көптөгөн өлкөлөрдүн көрүүчүлөрүнүн сүймөнчүлүгүнө ээ. Ал автордук кыргыз киносунун түптөөчүлөрүнүн бири. Өткөн жылы 2 даражадагы мамлекеттик Манас ордени менен сыйланган. Анын Саманчынын жолу, Буктурма жана башка тасмалары өлкөнүн кино хроникасына түбөлүккө жазылган. Азия ТВ телеканалы маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. 2022 жылы салык органдары тарабынан ишкерлерге 16.621 салыктык текшерүү жүргүзүлгөн. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча бюджетке 19,7 миллиард сом өлчөмүндө салыктын төмөндөтүлгөн суммасы кошумча эсептелген. Салыктык текшерүүлөрдүн материалдары боюнча келип түшүүлөр 22,8 миллиард сомду түздү. Бул 2021 жылга салыштырганда 16,9 миллиард сомго көп. Мындан тышкары 2022 жылы республиканын салык органдары тарабынан тиешелүү чараларды көрүү үчүн укук коргоо органдарына жалпы кошуп эсептелген 4,1 миллиард сом суммасында салыктык текшерүүлөрдүн 34 материалы жөнөтүлгөн. Ошондой эле укук коргоо органдарынан ишкерлер тарабынан салыктарды жашыруу бөлүгүндө келип түшкөн маалыматтарга талдоо жүргүзүлүүдө. Жалал Абадда Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү 120 000 сом өлчөмүндө опузалап акча алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык шектүү коркутуу жолу менен кысым көрсөтүп, Жалал Абад шаарынын тургунунун 2,9 миллион сом берүүгө милдеттендирген. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пунктунун опузалап талап кылуу негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүүгө карата Жалал Абад шаардык сотунун чечими менен 12 мартка чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып алынды. Тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда 2030 жылга чейин 90 миллионго жакын көчөт отургузуу пландалууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Ыйман Нуроо парламенттик фракциясынын жыйынында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова билдирди. Анын айтымында учурда өлкөдө Жашыл Мурас улуттук программасы, ошондой эле Жашыл Кыргызстан программасы ишке ашырылууда. Жалпысынан 2030 жылга чейин 90 миллионго жакын көчөт отургузуу пландалууда. Анын ичинен ар кандай табигый шарттарды эске алганда 70 миллионго жакын толук кандуу өсүп кетүүсү болжолдонууда, деди Кутманова. Ал кошумчалаганда 2022 жылы 8 миллион көчөт отургузулган, 2023 жылы 8,5 миллион, 2024 жылы 9 миллион, 2025 жылы 9,5 миллион даана көчөт отургузуу пландалууда.
Ноокат районундагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында жеринен жергиликтүү калк менен жолугуп, тартип сакчылары көчмө жыйын өткөрүштү. Анда жумуш жоктугунан кылмыш жолуна барган, айрыкча жаштар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу чараларын күчөтүү керектигин белгилешти. Ушул өмүрү кыйылган балдардын алдында баарыбыздын жоопкерчилигибиз бар. Кайдыгер болбойлук, эгерде балдар силердин араңарда мисалы ички жан дүйнөсү кыйналган болсо, ошол класс жетекчилерге жеткирип, ошол коомчулук өкүлдөрүнө жеткирсеңиздер. Жаштар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн бардык ыкмаларды эске алуу менен натыйжалууларын колдонуу зарылдыгы белгиленди. Андыктан мектеп окуучулары жана ата-энелердин катышуусунда өткөн иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын, Ош облустук прокуратурасынын жана балдар иштери боюнча прокуратурасынын өкүлдөрү да катышты. Жоопкерчилик аз. Жоопкерчиликти аздыгынан сезүү нерсе жок. Кайдыгер карашат, бардыгы элечи. Биринчи да ата-эне өзү качан күчтүү болот, бала күчтүү чыгат. Ата-эне күчсүз болсо, бала алсыз чыгат. Бул өзү болгон нерсе да. Темир тор артындагы балалык аттуу даректүү тасманы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы даярдашкан. Мектеп окуучуларына жана алардын ата-энелерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн мааниси чоң. Тасмада мына ушунун баары камтылган. Адистер айрыкча алдын алуу чаралары маанилүү дешет. Ата-энелерибиз турмуш шартынын оордугуна мына миграцияга чыгып калып атат, балдар кароосуз калып кетип атат да. Ошондой бала эмес, көбүнчө ата-энеге акча керек болуп калды, бала менен байланыш өтө тыгыз азайып кетти. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баланы биринчи орунга коелу дагы акча табыш, экинчи орунда баланы ушу жашынан ушу эс тарткандан баштап жакшы жолго башташ бул ата-эненин милдети да. Анан кийин мугалимдер, соц педагогдор жана башка кызматкерлер жолго коюп кетет деген сунушту айтамын мен. Жыйында кылмыштуулуктун алдын алуу чараларынын натыйжалуулугу, мыйзамдагы жоопкерчиликтер тууралуу айтып беришти. Эгерде балдар кылмыш жасай турган болсо, биринчи кезекте баланын өзү жооп берет, тагдырына балда чабылат, келечеги бузулат. Экинчи мезгилде ата-энеси жоопкерчиликке тартылат, укук бузуу жоопкерчилигине тартылат. Аны менен чектелбестен, мына бизде практикалар көрсөтүлүп кетти. Билим берүү мекемелеринин кызматкерлери тартиптик жоопкерчиликке тартылат. Жалпы эле облустун аймагында катталып жаткан кылмыштуулукту, үй бүлөлүк зомбулукту эң негизгиси ушул балдар тарабынан балдарга карата жасалып жаткан кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган. Ошондой эле ушундай иш-чара облустун аймагында ушул 7 районунун мамлекеттик администрацияларында өткөрүлсө мерчемделүүдө. Бүгүн мына Ноокатта өткөрүп жатабыз. Өткөн жумада Карасуда да өткөрдүк эле, ушул кийинки жумадан башка районго дагы чыгабыз. Иш-чарага ата-энелердин да катышуусу маанилүү. Балдардын күнүмдүк жүрүм туруму, бүгүнкү тарбиясы алардын кийинки келечегине таасир этүүсү азыртан башталат. 5 эле күн сабак окулса, 6-чы күнү кандайдыр ата-энелер үчүн иш-чара өткөзүш керек да. Ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, мугалим, ата-эне, окуучу. Эгер мугалим, ата-эне, окуучу күчтүү болсо, ал жерден тартипсиз балдар аз эле чыгат. Андан кийин мен ойлойм, бул жерде мисалы биз балдарды канчалык бош койсок, ошончолук деңгээлде балдар жаман жакка кетет да. Мен ойлойм, ар бир мектепте ата-эне болсо, ошол эле мектептин жанында деңгээлде мындай кружоктор уюштурулса, кайсыга кызыгат? Механикага кызыгабы, же болбосо тигүүчүлүккө кызыгабы? Ошондо ал эң келечектүү, эң максаттуу бекем үй бүлө жаралат деген ой максаттамын. Мектеп окуучулары бул сыяктуу иш-чаралар аймактарда да орун алып, байма-бай уюштурулуп турса дешет. Көпчүлүк учурда баягы адамдар миграцияга кетип, ата-энеси бала мээрим көрбөй калганда ташбордук айланып, бош убактысында мындай көп ойлуу болуп, жеңил ойлуу болуп дегендей мындай көп жаман жолдорго барып калышы мүмкүн да. Ошол себептен ошол нерсени алдын алып, ошолун мындай башын өткөргөн адамдардын роликтерин көрсөтүп, кылмыш кылган адамдардын мындай өкүнгөндөрүн көрсөтүп, мисалы өтүлгөн чарада, иш-чарада эле ошол жолдорду көрсөтүп турса, мен ойлойм, балким биздин мындай ою жеңил ойлуу адамдар, жеңил ойлуу окуучулар мындай жаман иштерден арылат, же болбосо дагы мындай
жакшы жолдорго жолугуп, өздөрүнүн келечегине мындай түз карап, алардын мындай келечегин өзүн оңдогонго, же болбосо өзүнүн келечегин мындай курууга аларда мындай шанс пайда болот да. Кылмыштуулуктун алдын алуу чараларын биргеликте жүргүзгөн аракеттер облустун бардык аймактарында орун алат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен сыйлансын. Кыргызстандын желегин желбиретип, намысын коргоп келген кыргыз спортчуларынын жана сергек жашоо образын жайылтууга салымын кошуп келе жаткан инсандардын эмгеги бааланып, мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Махмудов Акжол Махамаджанович, Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин аппаратынын жетекчиси Акылбек Жапаров катышып, куттуктоо сөз сүйлөп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун кайрылуусун окуп берди. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан куттуктоону окуп коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз спортунун өкүлдөрү. Жаңырган жылдын башында сиздерге куттуктоо жолдоп жатканыма абдан кубанычтамын. Өткөн жылы жалпы кыргызстандыктар эл аралык мелдештерде сиздер жараткан көптөгөн ийгиликтерге күбө болдук. Кубандык, төбөбүз көккө жетти. Ошону менен катар өлкөбүздө дагы бир нече дүйнө жана Азия чемпионаттарын татыктуу өткөрө алдык. Ошентип кыргыз спорту үчүн 2022 жыл ийгиликтердин, жеңиштердин жылы болду десек жаңылышпайм. Дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, көрүнүктүү спорттук жетишкендиктери, ошондой эле республиканын квалификациялуу спортчуларын даярдаган машыктыруучулар, атайын даңк ордени, даңк медалы, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, министрлер кабинетинин ардак грамоталары менен сыйланышты. Быйылкы жылды спортсмендерге ала канча көңүл бөлүп жатат десек болот. Бир гана күрөш эмес биздики, бардык спорттун түрлөрүнө каралып атат. Биз ошого аябай сүйүнүп жатабыз. Ушундай Кудайым буйруса ушул темпте кетсек, дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырып, Кыргызстандын желегин дүйнө жүзүнө көп жолу желбиретебиз деген ойдобуз. Бул майрамга жалпысынан республикабыздан 400-кө жакын спортчу, машыктыруучу жана федерация президенттери келди. Биздин дирекциядан, улуттук спорт дирекциясынан жалпысынан 12 спортчу алышып атат. Аларды атай кетсек, бизден алыш күрөштөн жана Салбурун федерациясынан өкүлдөр алышып атат. Жана ошондой эле биздин машыктыруучуларыбыз алышып атат. Буларды болсо биз көчмөндөр оюндарынын чемпиондорун аныктап, ошолорго сыйлыктар тапшырып атабыз. Дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө, өстүрүүгө, алдыдагы пландарды учурунда так аткарууга, эл аралык аренадагы мелдештерге спортчулар мыкты шарттарда даярдануусу үчүн атайын мамлекет тарабынан 1 миллиард 620 миллион акча которулганын, бирок бул чек эмес экенин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов өз сөзүндө баса белгилеп өттү. Ошондой эле мамлекет тарабынан дагы 2020 жылга абдан чоң көлөмдөгү 1 миллиард 620 миллион акча которулду. Бул дагы чек эмес. Дагы азыр ушул медицина тарабын оңдоо, спорт тарабына дем күч берүү боюнча дагы каражаттар каралат. Бул биздин кийинки жылда 24 жылдагы дүйнөлүк Францияда өтө турган олимпиадага чоң шарттар түзүлөт деп ойлойбуз. Ошон үчүн каражатын кечиктирбестен лицензия алыш үчүн билеттерине же каражаттарын кармабай, жаңы жыл жаңырары менен каражаттары берилип, мындайча айтканда колдоо көрсөтүп келет. Бүгүн чоң майрам, мына биздин Кыргызстандын спортчулары биздин мамлекетибиздин желегин желбиретип, дүйнө жүзүнө
бизди сүйүнтүп келатат да. Ошондой мамлекетибизди дүйнөлүк деңгээлде жарыялаш үчүн биз спортубузду карап, дени сак, акылы ачык жигиттерибизди даярдашыбыз керек. Ал үчүн биздин бүгүнкү жылдыздарыбыз жол салат деген ойдомун. 22 год для Кыргызстана в принципе был неплохой год. 2022 жыл аябай жакшы жыйынтыктарды алып келген үзүрлүү жыл болду. Балбандарыбыз жеңил атлетика, хоккей, суда сүйүү боюнча медалдарды алды. 2024 жылы Францияда өтө турган Олимпиада оюндарына кызуу даярдыктар башталды. Лицензия алганга аракеттенип, андан соң Олимпиадада дагы медалдар тууралуу ойлонушубуз керек. Эң жакшысы финансылык каржылоо өз убагында болгону көп ишти жеңилдетүүдө. Спортчуларыбыз эл аралык аренада байгелүү орундарды алып сүйүнтөт деп ишенем. Спорт чөйрөсүндө 40 жылдан ашуун тажрыйбасы бар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, дүйнөнүн оор атлетика боюнча 4 жолку чемпиону Канибек Осмоналиев учурда спорт жаатында айыл жерлерге көбүрөөк көңүл буруш керек экендигине жана алдыдагы эл аралык аренадагы мелдештерге спортчулар дыкат даярдык көрүш керек экендигине токтолду. Эми азыркы учурда биздин спортсмен менен машыктыруучулардын колунда баары эле бар. Негизи курама командалар, эми алардын азыр курама командага кирип калган балдар кыздарыбыздын мүмкүнчүлүктөрү чоң. Эми бул негизи айыл жергесине, биздин региондорго, райондорго, ошолорго биз көп көз чаптырып, көп нерсени жасашыбыз керек болуп турат. Эми бул Олимпиада жакындап калды, Париж Олимпиадасы. Негизги максаттар болуш керек. Негизги максат ошол азыркы биздин лицензия ала элек машыккан кыз уландарыбыз лицензия алганга аябай тырышыш керек. Ал эми лицензияны алган биздин уул кыздарыбыз, алар ошол Париж Олимпиадасына болуп көрбөгөндөй гана нерселер менен машыгыш керек. Анткени дүйнө уктап жаткан жери жок. Бардыгы тең ошо Олимпиада оюндары деп бардыгы тең даярданып атат. 2022 жылды биз жакшы жыйынтыктадык кыргыз футбол үчүн. Улуттук курама командабыз менен 20 жашка чейинки өспүрүм балдарыбыз Кубок Азияга чыгышты. Тандалмадан өтүп, андан тышкары кыз келиндер ички чемпионатыбыз жакшы жыйынтыктар болуп атат. Жылдан жылга клубтарыбыз көбөйүп атат. 23 жылга азыр биздин 20 жашка чейинки өспүрүм балдарыбыз Турцияда даярдык көрүп атат. Ташкентке март айында Ташкентте Кубок Азия өтөт. Азия кубогуна катышабыз. Андан тышкары март айында кыз келиндердин арасында 20 жашка чейинки тандалма оюндарын биз өткөрөбүз. Бишкекте өтөт. Мекендин желегин желбиретип, элине кызмат кылган уул кыздардын ийгилиги артып, сыйлыктары кут болсун.